Салам достор, сиздер менен Нускабек. Бүгүнкү биздин баяныбыз Ну погоди мультфильми тууралуу болмокчу. Тактап айтканда, мультфильмдеги музыка тууралуу. Анда эмесе, кеттик. Эгер сиз Ну погоди мультфильмин жок дегенде бир жолу көрсөңүз, лайк басып коюңуз. Биз анча деле маани бербеген мультиктеги музыкалардын өзүнүн тарыхы бар. Ну погодинин музыкасы кайдан чыккан? Аны ким жараткан? Владимир Высоцкийди баарыбыз билебиз. Алла Пугачеваны эстейбиз. Песняри группасы дагы жана башка көптөгөн тректер эске түшөт. Бирок баары биз ойлогондой эмес болуп чыкты достор. Ну погодидеги музыкалар дүйнөнүн ар кайсы бурчунан чогултулган болуп чыкты. Коллегалардын эскерүүсүндө Ну погодинин режиссеру Котеночкин чоң меломан болчу. Ошол кездеги таанымал музыкаларды жана таанымал эместерин да мультикте колдонгон. Айтайын дегенибиз, цензурага карабай, батыш өлкөлөрүнүн музыкасын колдонгон. Эң биринчи эле башкы беттеги музыкага токтолобуз. 1968 жылы венгриялык композитор Тамаш Деактын башкаруусунда ритм группа Studio 11 тарабынан жазылган чыгарманын аты Визижи же кыргызча Суу жалар деп аталган. Жогоруда айтылган композитор Тамаш Деак азыр 90 жаштан ашты. Анын музыкасы советтик эң таанымал мультфильмде колдонулган ушуга чейин билген эмес. Баласы оркестр дирижеру Андраш Деак гастролдоп жүрүп атасынын музыкасын таанып, ага айткан: Ну погоди мультфильминдеги эң чоң ролду оркестрдик музыка ойногон. Мисалы, атактуу немис композиторунун оркестри Джеймс Ластты айтсак болот. Атактуу композитор Джеймс Ласттын ырларын Элвис Пресли, Энди Уильямс жана башкалар аткарып, жалпысынан 50 альбом чыгарып, алардын тиражы 60 миллионго жеткен. Джеймс Ласттын эң белгилүү чыгармасы Lonely Shepherd болгон. Аткаруучусу румын музыканты Георги Сфир панфлейтада аткарган. Бул чыгарма ондогон фильмдерде колдонулган. Убить Билла фильми чыккандан кийин Lonely Shepherd хитке айланган. Джеймс Ласттын музыкалары Ну погоди үчүн жаралгандай туюм калтырат. Мисалы, Трампетен Макл чыгармасы. Же болбосо муну угуп көрүңүз. 3 мелодиядан турган попури. Мына дагы буларды тыңдаңыз. Дагы бир музыка ратата. Ал эми кийинки музыканын тарыхы да Германияга кетет. Бул чыгарма герман элдик ыры ишенимдүү гусар деп аталат. Бул герман элдик фольклору кайгылуу ноталар кийин өзгөрүп отуруп, каткырган гусар деп белгилүү болгон. Анда эмесе угуп көргүлө. Ал эми азыр стадионго барабыз да ал жердеги музыкаларды угуп көрөлү. Бул музыкалар польшалык ырчы Галина Куницкая үйлөмө оркестрдин жардамы менен аткарган чыгармалар болуп чыкты. Бул жакта болсо
бразилиялык музыкалар колдонулган. А мына бул музыка Little Man деп аталат. Аны Сони Бона жана Шер аткарган. Мультфильмде болсо бул чыгарманын оркестрдик версиясы колдонулган. Франк Пурсель француз оркестри ойногон. Кезекте Латын Америка музыкасы. Бул Эль Чокло. Аргентина тангосу 19-кылымдын. Кийин квартет Буэнос Айрес жаздырып, бул чыгарманы аткарган. Бул жерде болсо Кашкар циркке барганда джаз чыгармасы Караван ойнойт. 1936-жылы Дюк Эллингтон тарабынан жаздырылган. Мультфильмде болсо Билл Хейлинин версиясы колдонулган. А Билл Хейли кадимки Кран де Клок ыры менен белгилүү. Дагы бир америкалык чыгарма Техас группасыныкы. Техастын жашыл чөптөрү деп аталат. Билли Вонанын ыры Wheels ойнотулат. Келгиле эми бул ырды тапкылачы. Эстедиңерби? Бул кадимки Калинка Малинка. Бирок муну өзгөчөлүгү герман оркестринин жардамы менен Гюнтер Голош аткарат. Гюнтер Голошка таандык дагы бир нече чыгарма. Мультфильмде баары эле оркестр музыкасына такалган эмес, электрондук музыка да колдонулган. Дагы бир чыгарма белгилүү Попкорн музыкасы. Бул музыка синтезатордо жазылган биринчи чыгарма болуп эсептелет. Кийинки чыгармалары немис электрондук музыканты Клаус Вундерлихтики болуп саналат. Ал эми голландиялык Digital Emotion группасынын Евродиско чыгармасы Ну погоди мультфильмине укмуш жарашып калган. Ну погодиде француз гитаристи Клод Сияринин чыгармасы 18 жыл бою изделип анан табылган. Эмне айтмакчыбыз? Музыка бириктирет. Ну погодиде дагы авторлор белгисиз көп музыкалар бар. Жакын арада алар табылат деп ойлойбуз. Ошентип бүгүнкү мульт баяныбызды жыйынтыктайбыз. Музыка угуңуз, Ну погоди мультфильмин көрүңүз жана каналга катталып лайк басканды унутпагыла.